Assalamu алейкум, урматтуу Only Top каналынын көрөрмандары. Бүгүн сиздерге 5 себеп деп аталган жаңы рубриканы сунуш кылабыз. Футбол аламында болуп жаткан кызыктуу темалар үстүндө аналитикалык талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн биз Чемпиондор Лигасын 12 жолу катары менен жеңип алган, дүйнөдөгү эң күчтүү футболдук клуб деп саналган Мадридтик Реал бул жылкы сезондо эмне мынча алсыз оюн өткөрүп жатканы тууралуу анализ жүргүзүп кетмекчибиз. Аны эмесе биз баштадык, биз менен болуңуздар. Реалдын алсыз болгонуна 5 себеп. Зидандын келүүсү менен Реалга ийгилик менен жеңиш кошо келди. 2 жол катары менен Чемпиондор Лигасын жеңип алган жалгыз тренер болуп тарыхта аты жазылды. Зидан улуу мотиватор экенин тастыктады. Бирок Зизу тактикалык жактан алсыз экенин көргөздү. 2 жыл ичинде тактика менен эч кимди жеңе алган жок. Акыркы Барселона менен болгон оюнда тактикалык жактан чоң бир жеңилишке туш болду. Мотивациянын төнүп калышы жеңиштин төнгөнүнө себепкер экендиги баарыбызга маалым болуп калса керек. Коргоочулардын алсыздыгы. Марсело Карвахаль мурунку жылы коргонуп гана тим болбостон голдук пастарды чыгарып берүүдө дагы алдыда эле. Быйыл Реалдын бардык коргоочулары Испания чемпионатында бир гана голдук пас берди. Негизги атаандаш болгон Барсанын коргоочулары Альба жана Сержио Роберто 20га жакын голдук пастарды чыгарып берүүдө. Айырмачылык асман менен жердей. Лидердин жоктугу. Футбол албетте командалык оюн, бирок лидер ар кайсы учурда ар качан керек экендиги далилденген. Жеңиштин теши менен жуулуп бере турган капитан Рамос бул жылы гол киргизе элек. Ал эми Реалдын чыныгы лидери деп саналган Криштиану Роналдо бул жылы Испания чемпионатында 4 гана жолу гол соккон. Чабуулчунун жоктугу. Тактап айтканда гол киргизе турган футболчу жок. Биз мактап келе жаткан BBC бул сезондо 10 гана гол киргизди. Ал эми жалгыз Месси, Суарес өз алдынча 10дон ашык голдорду киргизүүдө. Демек, Зидан канчалык бизге чабуулчу кереги жок деп төш каккан менен Бензема менен Реал алыска кете албаары ачык болуп калды. Трансфердик иш-аракеттин начардыгы. Жайкы трансферде командадан Марата, Хамес, Пепе сыяктуу футбол жылдыздары кетип калды. Ошол эле жайкы трансферден Реал кимдерди сатып алды? Себайос, Тео Эрнандес, Llorente. Албетте булардын бардыгы мыкты жаш таланттар. Бирок жогорудагы жылдыздардын ордун баса турган эч бир оюнчу боло алган жок. Демек, Барселона, Каутиньо, Дембеле сыяктуу күчтүү оюнчуларды сатып алууда. Ал эми Реал тыптынч. Мына ушундай достор, биз белгилеп кеткен 5 себеп биздин жеке пикир болуп саналат. Эгерде сиздерде да кандайдыр бир ой пикирлер болсо, комментарий калтырыңыздар. Биз сиздерден ой пикирлерди күтөбүз. Эгерде сиздерге бул видео жакса, класс басыңыздар, биздин каналга кошулуңуздар. Канчалык класс көп болсо, канчалык подписчиктердин саны көп болсо, биз футбол жөнүндө мындан дагы кызыктуу, мындан да жакшы деңгээлде видеолорду чыгарып турууга сөз беребиз. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.